УКМК Оштогу окуядан кийин шектүү делгендерди аяусуз кармады. Ошто бир жаранды сабаган деп шек саналып жаштар тобунун 3 мүчөсү кармалды. Бул тууралуу бүгүн 4 февралда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматка ылайык 9 январда нейтрал аталышындагы жаштар тобунун айрым мүчөлөрү жаранга кол салышкан. Жыйынтыгында жабырлануучу бычактан алган жаракаттарынан улам Ош облустук ооруканасына жаткырылып, ага бир нече операция жасалган. Факты боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү катары 23 жана Урматтуу мекенештер, Россияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү. Россиянын аймагында тиешелүү документтериңиз жок жүрүүдөн абайлаңыз. Каттоого туруу, регистрация, ННН, ДМС, ОМС, СНИЛС, Медкнижка, эмгек келишими, кара тизмеден текшерүү, башка тилге которуу, иш кагаздарда көйгөй болсо кайрылыңыздар. Албетте, официалдуу. Урматтуу мекенеш, документиңизди тактап толуктап алыңыз. Байланыш номерибиз +7906 875 15 15. 22 жаштагы жарандар кармалып, камакка алынган. Атайын кызмат учурда тергөө иштери улантылып жатканын жана бул окуянын калган катышуучуларын тактоо иштери жүрүп жатканын белгиледи. Мындан тышкары УКМК Ош шаарынын аймагында өз ара уюшулган жаштар топторунун мүчөлөрүнө түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн, 3 жаранга карата алдын алуу иштери болгонун маалымдады. Ошондой эле маалыматта аларды укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан калкалоо фактыларын аныктоо жана андай көрүнүштөргө бөгөт коюу боюнча иштер жүргүзүлүп жатканы айтылат. УКМК жаштарды, анын ичинде спортчуларды жоопкерчиликке тартылып калбоо үчүн ар кандай топтордун мыйзамсыз иштерине аралашпоону эскертет. Булак Суперкежи. Кытай бажы салыгын киргизген АКШга жооп берди. Кытай АКШнын товарларына жооп беретинде соода бажы төлөмүн киргизди. Бул тууралуу РИА Новости басылмасы жазды. Маалыматка ылайык, Кытайдагы мамлекеттик кеңешменин чечими менен АКШдан келген көмүргө жана суутулган газга 15%, мунай зат жана айыл чарба техникасына 10% салык төлөнөт. Ошону менен катар Кытайдын соода министрлиги өлкөнүн улуттук коопсуздук кызыкчылыктарын коргоо үчүн вольфрам, теллур, рутений, молибден жана рутений менен байланышкан продукцияга экспортту көзөмөл киргизип жатканын билдирди. Эске салсак, АКШнын жаңы администрациясы буга чейин Кытайдан келген товарларга 4 февралдан тарта 10% бажы салыгын киргизе турганын жарыялаган. Кыздарды унаа менен жеткирип, кой ташта сойкукана уюштурууга шектелген жигиттер кармалды. Интим кызматын көрсөткөн жай уюштурган деген чек менен 2 адам кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, полицияга аталган жай Кой Таш айылында уюштурулгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Факты каттоого алынып, сойкулукка жана ыпластыкка көмөктөшүү менен кылмыш иши козголгон. Шектүү катары 25 жаштагы 2 жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Тергөөдө алар сутенерлук кылары аныкталган. Тагыраагы жигиттер кыздарды Чүй жана Бишкек аймагындагы кардарларга унаа менен жеткирип турушкан. Учурда тергөө иштери уланууда. Казакстанда таштанды челектен кескиленген адамдын жансыз денеси табылды. Казакстандын Жезказган шаарындагы таштанды урунунадан кескиленген адамдын жансыз денеси табылды. Бул тууралуу казак басылмалар жазышты. Маалыматка караганда, окуя 30 январ күнү болгон. Анда Байкоңуров көчөсүндөгү үйлөрдүн биринде 3 адам чогуу спирт ичимдиктерин ичкен. Андан кийин аял менен эркектин ортосунда пикир келишпестик жаралып, аял эркекти бычак менен сайып жиберген. Ал эми жанындагы шериги экөө кылмышты жашыруу максатында сөөктү кескилеп, баштыкка салып, таштанды челекке ыргытып жиберишкен. Алардын сөөктү челекке салып жаткандагы учуру байкоо камерага түшүп калган. Полиция кылмышка шектүү 2 жаранды кармап, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда кылмыштын бардык жагдайлары аныкталып, иликтөө иштери уланууда. Путин менен Трамп кайсыл өлкөлөрдө жолугушу мүмкүн экени белгилүү болду. Орусиянын президенти Владимир Путин менен анын америкалык кесиптеши Дональд Трамптын жолугушуусу үчүн мүмкүн болгон жерлер катары Сауд Арабия менен Бириккен Араб Эмираттарын карап жатат. Бул тууралуу Reuters агенттиги орусиялык 2 булакка таянуу менен билдирди. Алардын айтымында, акыркы жумаларда 2 өлкөгө тең жогорку даражалуу орусиялык жана америкалык атка минерлер барган. Учурда 2 дүйнөлүк лидердин жолугушуусун уюштуруу активдүү жүрүүдө. Буга чейин тараптар Туркияны дагы жолугушуу жер катары карап, андан баш тартышканы айтылды.
АКШнын катчысы Канада АКШга штат болбой кошуна бойдон каларын айтты. АКШнын мамлекеттик департаменти Канаданын өкмөтү менен ал өлкөнү Кошмо Штаттарга 51 штат катары кошуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзбөйт. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио билдирди. Биз аларды штат кылуу жөнүндө сүйлөшүүгө катышкан жокпуз. Албетте мен ойлойм, азыр биз үчүн эң актуалдуу болгон нерсеге, тагыраагы мамилебизге таасир эткен тарифтерге көңүл бурушубуз зарыл. Биз дагы эле кошунабыз жана ар дайым кошуна болобуз деген ал Fox News телеканалына курган маегинде. Бери эле кетсек, 6 январда Трамп Канадага Кошмо Штаттарга кошулууну сунуштаган. Анын айтымында канадалыктардын көбү өлкөсү АКШнын 51 штаты болуусун колдойт. Ал мындай идеясын өткөн жылдын декабрь айында да 2 жолу көтөргөн эле. Жыл башында жаңы лидер өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына Канаданын аймагы АКШнын курамына бириктирилгенин көрсөткөн картаны дагы жарыялап жетишти. Трамп былтыр ноябрда АКШдагы президенттик шайлоону жеңип чыкканда бир катар дүйнөнү чочуткан пландарын айтты. Ал Даниянын курамындагы Гренландияны дагы АКШга бириктирүү, Панама каналын алуу жана Мексика булуңун атын өзгөртүү пландары бар экенин ачыктаган. 20 январда расмий президенттик кызматка киришкенде анын биринчи жарлыктарынын бири Мексика булуңун Америка булуңу деп атоо болду. Булак Суберкежи.